Саруу айылында республикалык деңгээлде өткөн грек-рим күрөшү боюнча мелдешке 300гө жакын жаш балбандар катышты. Көрөрмандардын бүйүрүн кызыткан бул мелдеш 14-чү ирет өткөрүлдү. Убагында ушу Кыргызстанга чоң салымдарын кошкон, айта кетсек, Аскар агайыбыздын окуучу балдары Данияр Көбөнов азиатский оюндарын уткан, жана анын артынан Жанбаев Батырбек деген балдарды, Алтымышбай Кубанычбек, Талантбек уулу Элмар деген мыкты балдарды тарбиялап, өмүрүн ушу спортко ардаган агайыбыз. Анан ошого жыл сайын ушу 2013-жылдан бери ушу турнирин өтүп келебиз. Бүгүнкү күндө грек-рим күрөшү дүйнөдөгү кеңири жайылган спорттук оюндардын бири. Бул спорттун түрүнө келечек элдеринин кызыгуусу күч. Себеби өлкөнүн желегин желбиретип дүйнөгө тааныткан спортчулар Акжол Махмудов жана Жоломан Шаршамбеков сыяктуу балбандар жаштарга үлгү болууда. Бүгүнкү күндө жаштарыбызды спорт менен машыгуусу деги эле өнүгүп келаткан өлкөнүн келечеги үчүн өтө маанилүү деп эсептейбиз. Себеби убактысын спорт менен өткөргөн бала эч качан туура эмес жолго, тартип бузууга, кылмыштуулукка барбайт. Андыктан жерлерде ушундай спорттук иш-чараны өтүп атышы да бул биздин жаштарыбызга туура жол көрсөтөт деген ишеничтебиз. Мелдешке катышып жаткан 18 команда кызуу даярдыкта келишкен. Алардын ичинен мыктылар эргелип отуруп, жеңүүчүлөрүнө диплом, кубок жана медалдар ыйгарылды. Гүлбарчын Молдоева, Нурдин Урманбетов, Жети Өгүз району.